Барыңыздарга салам, мен атым Луиза, менин YouTube каналыма кош келипсиздер. Бүгүн болсо мен жаңы рубриканы баштайын деп отурам. Жана бул рубриканын аталышы китеп влог деп аталат. Бул сыяктуу видеолордо мен окуп бүткөн китебимди, мага калтырган таасири, мен ойлогон ойлор жөнүндө бөлүшкүм келет. Анткени ар бир китеп окугандан кийин менде ошондой адатым бар, интернетке кирип, ошол китеп жөнүндө дагы да көбүрөөк маалымат алып, же болбосо бир китеп окуйн деп ойлонуп жатканда мага ушундай YouTube'дагы видеолор жардам берет. Жана мен эгерде кыргыз тилде бул формат андан өнүксө, сонун болот деп ойлойм. Жана мен тандап алган биринчи китеп көптөн бери окугум келип жүрүп, анан акыркы жолу китеп жарманкесине барганда сатып алган Мартин Иден аттуу Джек Лондондун китеби. Бул роман Джек Лондон аттуу америкалык жазуучунун 20-кылымдын башында чыгарган эң атактуу романдарынын бири. Негизи эле Джек Лондондун карьерасында ага чоң ийгилик алып келген китептердин бири болуп эсептелинет. Романдын негизги сценарий жана башкы каарманы бул Мартин Иден аттуу, ошо китептин атында тургандай, жаш деңизчи бала жөнүндө. Ал 20 жаштагы Американын Сан-Франциско шаарында турган. Ал кедей үй бүлөдө туулуп, өсүп, дайыма кара жумуш менен алек болуп, жана 20 жашка чейинки жашоосун деңизде же ошол шаардын ичинде кара жумуштарды иштеп өткөргөн. Анын жашоосу күндөрдүн биринде ак сөөктөрдүн уулуну көчөдөгү мушташтан сактап калып, анан алардын үйүнө кечки тамакка чакырылган кечиден баштап өзгөрүлө баштайт. Ал чакырылган үйгө киргенде, ал жактагы үй бүлө менен тааныштырылганда, алардын үйүнүн ичиндеги кандай десем, жугармачылыкка, мындай интеллигенциянын бир бөлүгү болгондугуна аябай таң калып, жана өзүнүн күнүмдүк жашоосу менен салыштыруулар болуп, аябай толкунданып отурат. Андан кийин ал куткарып калган баланын карындашы Руф аттуу өзүнөн 2 жаш улуу кыз менен жолугуп, ал кыз болсо чыныгы ак сөөктөрдүн өкүлү катары аябай өзүнүн билими, ароолугу жана ошол жердеги жакшы жүрүм-туруму менен аны өзүнө сүйдүрүп алат. Ошол кечеден баштап Мартин Иден Руф менен жөнүн гана сүйлөшкөнгө жана келечекте ага татыктуу бир адам болом деп өзүнүн бүтпөгөн билим океанына жолун баштайт. Андан кийин болчу окуяларды айтсам, эгер балким спойлер болуп калат, ошон үчүн айтпай эле коеюн. Жалпысын айтканда, андан кийинки окуялар бул Мартин Идендин өзүнү өзү таануу, философия жөнүндө ойлонуу, жашоонун маңызы, өзүнүн максаттары жана жашоого болгон баалуулуктарын толугу менен карап чыгуу, өзгөртүү жана жаңы түшүнүктөр менен кабылган узун, кызыктуу жолу жөнүндө деп айта алам. Менин оюмча бул китепти өспүрүм жаштагы, мисалы 15 жашта 80 жашка чейинки адамдар эч ойлонбостон окуп көрүш керек. Анткени адамдын кайсыл жашта болбосун ушундай бир жаңы нерсе менен таанышканы, анан жашоосунун толкуну 180 даражага алмашканы жөнүндөгү аябай кызыктуу китеп экен. Ошондой эле бул жерде ар бир адам өзүнө тиешелүү жана балким орусча айтканда откликация деген бир философияны, бир ойду таба алат. Кээ бирөө ышыктанса, кээ бирөө тескерисинче Мартин Иденге балким жини келип, анын иштерин туура эмес деп ойлошот. Анткени мен дагы окуу учурунда Мартин Иденге ушунча кээ бирде суктанып, чын эле менде дагы ошондой эрк, менде дагы ошондой каалоо, мотивация болсо экен деп ортосунда кайра жек көрүп анын текеберчилигине. Андан кийин кайра ал үчүн, анын ийгиликтери үчүн аябай сүйүнүп, анан акырында дагы ал акыркы өзүнүн чечими менен көп ойлорго мынтип тыштап коет экен. Бул чыгарманын башка артыкчылыктарына кайрыла кетсек, Джек Лондондун жазуу стилин өзгөчө белгилеп кетким келет. Анткени
ушунчалык сүрөттү баяндоо жагынан сөздөрдүн туура тандалышы жана бир мисалы Мартин Идендин өзүнүн кичинекей бөлмөсүндө отура алып аябай ишке киришип окууга берилип кеткен учурунда баяндаган Полдун үнү ошол отурган жердин жытына чейин сонун сүрөттөп жеткирип бериптир. Буга өзүнчө албетте ар бир китепти окуган жашыңыз, өзүңүздүн ошол убактагы психологиялык жана мындай ментальный аң сезимиңиздин кайсыл этапта өрчүп атканына жараша болот деп ойлойм. Мисалы мен эгер бул китепти 15 же 18 жашымда окусам, балким Мартин Идендин идеологиясы, трагедиясы жана ошондой эле мотивациясын мындан да көбүрөөк сезимтал болуп кала алмакмын. Бирок азыр жашымда окуганда дагы Мартин Иден мен үчүн аябай сонун каарман болду. Негизи эле анын ошол басып өткөн жолу аябай кызыктуу болду. Чындап айтам, албетте мындай чоң чыгармаларды мен баалашым керек эмес, бирок менин жеке баам 10 балдан 8,5-9 деп айта алам. Анткени чындап бул китептин атын биринчи жолу мен биринчи курста окуп жүргөндө менин группалашым менен кыргыз тили агайыбыз отуруп алып талкуулап атканда окуган болчумун. Ошодон бери 4 жылдан бери башымда сактап жүрүп эми окууга колум жетти. Эгерде бул чыгарманы окуйм деп пландап жаткан болсоңуз, анда чын жүрөктөн сунуштайм. Анткени чындап ушунча атактуулукка татыктуу чыгарма деп ойлойм. Эгерде окуган болсоңуз, анда комментарийге өзүңүздүн ойлоруңуз менен өзүңүзгө алган кандайдыр бир өзгөчө эсиңизде калган моменттер менен бөлүшүп кетиңиз. Мындан кийин дагы ошого окшогон китеп жөнүндө видео тартканга аракет кылам. Азыр экинчи китебимди баштадым. Эгер сиздерге жаккан болсо, анда кийинки китеп влогдо көрүшкөнчө.